Бул форумда бир топ докладтар окулду да, анан ошонун ичинен Манас улуттук аң сезимдеги улуу идеялардын түпкү архетиби деген темада Максат мырза сиз дагы доклад окудуңуз да. Чынында эле биз ушу идеология, улуттук идеология дегенде эле Манасты эске алабыз, Манастан издейбиз. Анан Манас бизге мындай адабиятчылар бул жомок, эпос деп эле коет го, бирок антели десек биз Манастап ураан чакырганда, анан Манас дүңгүрөтүп Манас айтканда бизде бир сезим ойгонот го. Демек бул жөн эле нерсе эмес экенин ушундан улам билсек болот да. Мына ушул багытта сиздин докладыңыз тууралуу дагы маалымат алсак. Арбаңыздар. Рахмат ушул телебирүүгө чакырганыңызга. Ошол форумда мен ушундай доклад жасадым. Чынында биздин Кыргыздын баш аты, передачанын аты ушундай сонун ат экен. Баш аты ушу Манас да, Манас эпосы. Анан азыркы биз кеп кылгандай адамзат, кыргыз эле эмес, адамзат экономика менен эле жашоосун оңдолбой эткен. Тескерисинче экономика баягы адамды дагы адаштырып, жалаң эле адам дүнүйө кубалап калса, атаңдын көрү дүнүйө деп айтат го Манаста. Дүнүйө эле кубалап калса, руханий жагын унутуп калса, анан кийин жанакындай адамзатта болуп аткан сыноолорго кабылат деп Манаста айтылат да. Анан Манастын ушул биз батырлык жагын көп айтып келебиз, жалпы элге таандык. Анан кийин руханий жагы бар да, жарымы кайып илим. Мындайча айтканда, ошо руханий эмне үчүн форумда айтылды дегенде, бул руханий илим. Ошол жерде Айкөл Манас деген архетип бар. Айкөл Манас деп айтып келебиз баарыбыз. Бул руханий даража да. Мындайча айтканда, Манас великодушный деп орустар которуп жүрүшөт. Бул великодушие деген Манаста ошо биримдикке алып келүү, адамды өзүн таанытуу, адамзатты бириктирүү. Манасты ар кайсы элден 40 чоро издеп келип, ошо өзү биримдикке уюп, ошол маданий код бизде бар да, Кыргызда. Анан Манаста катылган, анан ушул сценарийлер жашоодо кайра эле кайталана берет экен. Жагдай өзгөрөт. Мисалы биз экономикабыз башка мурунку Манаска караганда, мурунку Манаста айтылганда, бирок ошонун ичинде камтылган закондор, ошолордун баары эле мындайча айтканда ошол эле бойдон калган да. Адам кайра эле бир сыноолорго кабыла берет экен да. Ошол дүнүйө кубалап кетсе бир сыноо, ошондон чыга турган руханий азыктар берилген Манаста. Анан биз ошо Манастын өзүнүн аты дагы чечмеленип, жанакы Манас эпосунда Сагынбай Орузбаков чечмелейт да. Баш жагына мем келсин, пайгамбардын сүрөтү, ортосуна нун келсин, олиянын сүрөтү, аягына сен келсин, астандардын бооруму деп ат коюлду Манас деп, ошол Манастын атын чечмелеп берет да. Бул Кудайдын элчиси, мындай айтканда, жанакы руханий кодду алып келген адам. Ошол жерде Манаста ушундай илим бар деген түшүнүк да. Экинчиси олуялык, бул ошол илимдерди жашоого айкалыштырып колдонуу. Азыр биз коомдо дагы, өкмөттө дагы ошол өзүнүн идеологиябызды издегенге мындай кадамдар ташталып атат. Ошол кадамдар бизде Манаста катылган да. Анан биз ушул эгер Манастан жакшылап издеп чыгып, ошол экини мындай системдүү түрдө азыр пайдалана алсак, адамзатка дагы жол көрсөтө алабыз да бул жагынан. Ошол мисалы биз экономика жагынан кыргыздар анча болбосок да, бирок ошол биригүү, ак биримдикке алып келүү, ошолор менен кызматташа билүү, ар бир адамдын, ар бир улуттун, ар бир элдин талантын билүү, ошол данышмандык кыргыздарда бар да. Ошол Манас ар бир кыргызда жашайт. Ар бир ошо биздин элде ошо маданий руханий код бар. Коллективное сознание деп жанакы аң сезим деп айтып атпайбызбы? Ошол элдин аң сезими ошол билимди көтөрүп жүрөт да. Ошол кызматташууга келгенде, ошол кайра ошол Манаста болгон окуяларды биз кыргыздар жаратсак болот деген сөз да. Анан жанакы ошол макро контекстине, Манастын макро контекстине биз аябай чоң көңүл бурушубуз керек. Ошол жерде мындайча айтканда бизде руханий илим бар. Манас
ошо элчи болуп даярдалып келип атат. Манас алган илимди биз азыр бүгүн пайдалансак, ошол жараткан кайда экенин ошолордун баары эме бар да. Анан эмне үчүн азыр ошо экономика жагына бирөөдө өсүүлөр болуп атат, ар кандай эме бар, бирок адамзат кризистерге кагылып атат. Эмне үчүн ошол руханий илимди көтөрүп жүргөн элдер бири бири менен согушуп атат, эмне үчүн бир тууган элдер согушуп атат дегендерге бизде Кыргызда ошол жооптор бар да. Мисалы Жолойду сүрөттөгөндө, Жолой дагы бул архетип да. Муну бир жөн эле каарман, калмактардын каарманы деп айтканга болбойт. Бул улут эмес, бул адам эмес, бул архетип да. Бул алсам, жесем, жутсам, кыз келинди көрсөм, кучсам деген адам коомдо жаралат да. Ошондой адамдар көбөйүп кеткенде коом жанакындай дүйнөгө кубалап калат. Мындайча айтканда жалаң эле материальный жакты карап, руханий жагын унутуп калат деген сөз да. Нескара бул менсинген, өзүнүн байлыгына, бийлигине чиренген, ошо байлыгы, бийлиги аркылуу үстөмдүк кылам, башкаларды башкарам деп ошо ар кайсы элдерди, ар кайсы адамдарды колго түшүрүп жүргөн архетип да бул дагы. Азыр биз ошол нерселерди көрүп атабыз. Мисалы жанакы урууларды, коррупционерлерди камаган болбой эле кайра күчөгөндөй да. Бирөөсүн камап койсо тыйылбай эле кайра дагы бирөөсү уурдап ушинтип атат да. Ушул жерге мындайча айтканда бул руханий илим керек. Бул жерге биз руханиятты ошо кыргыздын өзүнүн кодун колдонуп мыйзамдарга, жашоо тиричиликке киргизишибиз керек да. Ошол Коңурбайды алып көрсөк, мисалы Коңурбай бул ак караны тааныбаган, өзүнүн эле кызыкчылыгын көздөгөн, ошол кандай бир жакшы жаман жолдор менен да өзүнүн максатына жете турган адам. Бизде коомдо ошондой адамдар көбөйбөш керек да. Ошол үчүн биз Манас архетипиндеги айкөл адамдарды, ар бир өзүнүн касиетин, талантын тааныган адамдарды көбөйтүү бүгүнкү күндө биз ошол билим берүү тармагына, маданият тармагына, ошол эле медицина, коомду башкаруу тармактарына ошондой адамдарды тартып, ошол адамдарды үлгү катарып, ошолордой адамдарды тарбиялаганга шарттарды түзгөн багытта бизде ошондой чоң мурас бар Манас. Ошон үчүн кыргызда айтат, жанакы баягы аябай кооптуу абалда Манас жардамга келет. Бүгүнкү күндө кайра эле ошол үзүлгөндү улаган, чачылганды желаган Манас деп, Манаста бизде дайыма ошол бизге жардам бар. Мындайча айтканда, жанакы ошол Манастын жанакы 3 даражасын айтпадыкпы? Жараткандын элчиси, олуялык касиет, анан кийин мындай адамзатты биримдикке алып келген башчы катары ошол илимдер бар. Ошолорду колдоно билип, ошонун аркасында алдын ала айтылган маалыматтар бар Манаста. Эмне болот, ошолдон кандай чыкса болот, кандай адамзатты кыйынчылыктар күтүп турат. Ошондой жанакындай Коңурбай нескаралар көбөйүп кеткенде адамзатты туңгуйукка алып келип, ошол бир буручка такап, жанакы акыр заманды жакындатат деген нерселер бар да. Азыр ошонун белгилери болуп атат, бирок ошолордон чыга турган мындай жолдор, мыйзамдар Манаста бар да. Демек биз Манасты баатыр катары эле, Жолой, Кошой, Жолой, нескараларды бир калмактын балбаны катары эле карабастан биз муну мындай жалпы архетип катары карашыбыз керек экен да. Ооба, жалпы архетип катары карашыбыз керек экен. Анан кийин дагы жанакы Манастын өзүндө дагы ошол Каракалмак, Каракытай деген булар улуттар эмес, ошол жанакы Нескара окшогон, Жолой окшогон адамдардын топтому ар бир элде болобу, коомдо болобу, ошондой бир элдин бир прослойкасын деп коелу, мындай элдин бир катмарын түзөт. Ошолор анан кийин элдин мындай ичиндеги ынтымагын бузат, өзөгүнө балта чабат. Ошо кыргызда айтат, өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман деп. Ошол адам жанакы Каракалмакты сүрөттөп атканда бул наркын, салттын унуткан киши деп атат да, бул улут эмес. Мындайча айтканда, Чыңгыз Айтматов айтканда, бул манкурт, то есть өзүнүн эмесин айтып алган. Ошол Чыңгыз Айтматов жаңылап айтканда, Манаста бул Каракалмак.
Каракытай деген бул жана жасалма нерселерге, башка бир өзү түшүнбөгөн идеологияларга, эски бир көрүнүштөргө ошол бирден алданып, же сыйынып, ошолорго пир тутуп кеткен мындай идолдорду өзүнө таап алган адамдын катмары деп каракытайларда айтып атат да. Ошол опять-таки бул улут эмес, ошол бир катмар пайда болуп, ошондой элди ар кандай сыноолорго алып келет деген сөз да. Анан биз эгер ошолордун эмесин туура чечсек, муну ошол манаста эле кандай чече турган жолдор бар. Негизи эле адам ошол биз адам катары дагы, адамзат катары дагы руханий өзгөрүү, өзүн өзү таануу, ушул коомду таануу, өзүн таануу деген илимдер бар да. Манаста ошолор аркылуу коом өзгөрсө болот, адам өзгөрсө болот. Ошону өзөгүнө кайтып, бизде жанакы айкөл манас деген ушу ар бир адамда жашаганда сапат, бирок бир адамда уйку абалында болот, бир абалында ошол жанакындай руханий өсүү болсо, ошол адам келет. Ошондо адам ак биримдикке даяр болот, мамиле түзгөнгө. Негизи биздин эле салтыбыз, маданиятыбызда бул адам бири-бири менен эле эмес, жаратылыш менен шайкеш, эч кимге зыян алып келбей, мындай бир бүтүндүккө кызмат кылган, ошол эле учурда теңирдин теңдигин жараткан адам катары, жандык катары ошондой кызматташууга келген да. Бизде ошол улуу код бар. Ошол кодду биз алып жүрөбүз. Ошол кодду биз адамзатка бере алабыз да. Биз экономика жагынан бере албасак да, ошол руханий жагынан манастын эмесин беребиз. Анан башка илимдерде дагы азыр ошол манаста айтылганда дагы Жангир Кожо деген персонаж бар. Бул 3 дин илимдерин чагылдырат, дин башатында. Ошолор нескараның колуна түшүп калып, мындай туңгуйка келет деген сөз да. Мындай туңгуйка келип, адамзатка жол көрсөтө албай атканда, ошол адамдардын эпостору, национальный коддору ишке кирип, адамдар ошо менен жаны башат кылгычат да. Максат мырза, сөзүңүз оозуңузда. Бизде түз эфирде болгондуктан теле көрүүчүлөрдөн да, радио каармандардан да суроолор бар экен. Кабыл алалы. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Саламатсыздарбы. Назираның мен Шайлыбек агайын. Форум жакшы өтүп тур. Анан бул Манас изилдөөчү жигиттин аты ким эле? Максат Жумабеков. Ошо Максаттан бир мындай пикир айткым келет да. Бул кыздар жакшы көрүнөт. Адам асыл экенин адам өзү биле элек да. Мен айтмакчымын, ошо кыз асыл экенин кыз өзү биле элек. Себеби бул Манас эпосуна 1000 жыл болду. Ошол 1000 жылдан бери Манас эпосу Манас айткандардын баары тең түшүндө көрүп атат, анан айтып атат. Бул жерде жакында мен профессор Жуковскийдин китебинде Нобелевский сыйлыкты алган адамдарды изилдеп чыгыптыр. Ошолордун 90% илимий дүйнөнү зүңгүрөткөн ачылыштарды түшүндө көрүп, анан ошону ишке ашырып атышат да. Анан эми Манас алтырып турган болсок, Манасчылардын баары түшүндө көрөт. Анан ошо кандайдыр бир ген ойгонобу, бул өзү өтө табышмак көтөрсөтүү. 1000 жылдык деп атабыз эпостун болгонуна. 1000 жылга чейин дагы бул келген да. Анан ушул барытта бир изилдөөлөр жүрсө жакшы болот эле да. Анткени бүгүн ошол кайт дүйнөдөн келгенди квантовое поле деп атат, квантовое сознание, квантовый скачок деп атабыз. Азыр бир илим ушунчалык бир жогорку деңгээлге жетти. Эми кудайым берсе, ошону илимди колдонуп, Манастагы бир сырдуу нерселерди ачканга болобу деген суроо берип атам. Жакшы Аябай жакшы суроо, Байке, сизге чоң рахмат. Ошол бизде кайып илими, Манастын тең жарымы кайып илим да. Биз ошол кайып илимге көңүл бурбай келебиз да. Ошо технологиялар, ошол эле Манасчы өзү кандайдыр бир кубулуштардан түш көрүп, анан кийин жанакындай 550 000
эми айтып атат да, Манасты. Сап Манас айтып атат. Бул дагы ошол бул аябай чоң феномен. Муну ошол биз изилдеп до конца жете элекпиз. Бирок ошол мен бүгүн айтып кетет жерим адамда жанакы Айкөл Манас деген ошол бизде ак кула минген Манас бул адамдын эң жогорку деңгээли да. Биз чында ушу байке айткандай адам өзүн тааныбай жашайт экен да. Адамдын ичинде чоң башактары бар. Мисалы жан дүйнө деп коет. Жан дүйнө акылга караганда 1000 эсе күчтүү. Ошол адам жан дүйнөсүн ачканды үйрөнсө, бул адамда дагы жаңы бир көп кырдуу талант ачылат да. Негизи Манасты сүрөттөп атканда 18.000 ааламдын башкаруучусу болуп атпайбы. Анан Манас кандай жаралса, ар бир адамда, ар бир кыргыз да ошондой жаралган да. Адамда дагы ошондой 18.000 кыр бар да. Ошол 18.000 кырдан ошо кат алуучу жайы бар деп атпайбы. Бул эмне дегенде жанакындай технологияларды ошо аян, кайып жөнүндө азыр байке сурап атат. Адамдар ошо түш көрүп, же болбосо мындай өңүндө эле аян алып, мисалы Тесланы жанакы күн батып баратканын карап отуруп, жанакы күндүн тегерегинде бир кубулуш болот экен. Ошонун аркасы менен генераторду ойлоп тапкан да. Генератор аркылуу мына биз свет, ошо телевидениянын баары ошол аркылуу иштеп атат. То есть ошондой көргөн мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кийин Манастын өзүндө дагы жанагы ошол кырчылтенди кезиккенде кайып дүйнөнү көрүп, ошо ички катмарларын ачып, ошол маалымат алып, анан жана кызыр дарып, кырчылтен дарып дегени адамдын ичинде чоң мындай адам ички дүйнөсүнө үңүлгөн сайын чоң ачылыштар болот да. Ошол ачылыштар аркылуу адамзатка чоң нерселерди сунушталган дүйнө жүзүндө эле. Биздин Кыргызда бул түзмө-түз, ар бир экинчи, үчүнчү кыргыз аян көрөт, түш көрөт. Бирок биз ошол нерселерди азыр коом катары жакшы колдоно албай атабыз да. Ал кишилер дагы мындай ачык айтып, элдин баары азыр дүйнөгө каалап жүргөндө биз аларды кабыл албай атабыз. Бирок ошол жакта азыркы учурга эметкенде бизде медицинага альтернатива бар, ошол эле билим берүүгө альтернатива бар. Анан Манастын өзүндө биз айтып аткан ошо адам таануу, өзүнүн адамдын таланттарын кандай ачса болот. Анан Манастын эң чоң мындайча айтканда ошо таланты жанакы 40 жороосу болот. Ошолордун баарын ар кайсы жерге батпай таланттуу элдер Манасты издеп келип атпайбы? Ошонун ар биринин талантын таанып, ар бир талантын ишке коюп, ар бир ошол адамдын ишин аркылуу чоң жетишкендиктерге жетет да. Жону чапса, чоросу чапты, аты калды Манаска деп атпайбы? Ошондой бизде дагы коомдо эгерде мындай коомдун эң көйгөйлүү жерлерине таланттуу адамдарды тапсак, таланттуу адамдарга тартып ошолорго жумуш берсе, оңой чечилет да. Анда талаш тартыш да болбойт, жанакындай ууруу да болбойт. Анткени таланттуу адам азыр бекер иштеп бергенге даяр да. Анан минимальный условия түзүп койсо, ошол жерде чоң ачылыштарды жасап, ошол адамзатка, коомго кызмат кылганга даяр адамдар бар да. Таланттуу адам, иш билген адамды өз ордуна койсо, жана илгери Сталин айткандай, кадры решает всё дегендей эле кеп да.